Туугандар, ушул видеону дыйкан досуңузга же болбосо мына ушундай болгон малинага кызыккан дос касаштарыңызга жөнөтүп коюңуздар. Ассаламу алейкум, жалпы YouTube көрүүчүлөр, дыйкандар жана малина сүйүүчүлөр. Туугандар, мынакей биз азыр өзүбүздүн биздин жайгашкан жер биринчиден. Биз Жалал Абад облусунун Аксы районунун Жергетал айылында турабыз. Мына азыр ушул айылдын ичиндеги биздин 15 соткада болгон ушу Маравила сортундагы малиналарыбыз туугандар. Азыр сиздерге ушул Кудай кааласа ушул айылдын ичиндеги ушу Маравила сорту бышып, Кудай кааласа мындайча айтканда күндөн күнгө массасы көбөйүп баратат туугандар. Шуну силерге бир сыйра түшүндүрө кетели. Анан негизи баягы личкага чыгып көптөр сурашат. Бул малина бир эле түшүн береби, эки түшүн береби, же болбосо өнүп өсүшү кандай, үшүккө калып кетеби, көчөттүн баазы кандай демекчи туугандар. Ушунун баардык ушул суроолорго жооп беребиз. Анан булга кандай удобренияларды бериш керек, канча күндө бир сугарыш керек, ушулардын баардыгына бир жооп беребиз туугандар. Кудай кааласа мына ушул турган биздин бул поля 23-жылдын ноябрь айында тигилген туугандар. Мынакей анда эмесе бир чегенен көрсөтүп кетели. Мынакей ошо 23-жылдын ноябрь айында тигилген. Былтыр биринчи жылы түшүн берди. Быйыл мынакей экинчи жыл. Мынакей мөмөлөрүн көрүп турасыздар туугандар. Мынакей чоңдугун, бүт жагы мындайча айтканда качествосын, мындайча айтканда жылтылдап адамды өзүнө тартып турат туугандар. Качествосы абдан жакшы. Негизи малинанын сорттору бөлүнөбү? Сону боюнча да айтып коесуң. Ооба, сорттору негизи көп. Бул ушул именно американский сорт, именно ушул өзүнө Калифорния штатына чыгарылган сорт деп айтылат. Ошол бул Маравилла, будан эртерээк бышкандагы Маргарита деген сорт бар. Бирок азыр бул жерде бүгүнкү сөз только ушул Маравилла жөнүндө болмокчу туугандар. Бардыгы Маравилла сорт. Полный Маравилла. Мына ушундай болгон Маравилла. Бул малина поздний сорт болуп айтылат негизи. Бизден мисалы үчүн биздин Аксы районунун именно биз могу салкын жеринде жашайбыз туугандар. Бизде салкында ушу могу августтун ушу биринчи жумаларынан баштап бул уже ушундай болуп массаны бере баштайт экен туугандар. Бизден бөлөк мисалы үчүн могу Ош, Жалал Абад, Баткен, ошондой эле бул жерде Таш көмүрдөн мындайча айтканда нар жагы Баткенге чейин деп айтсам болот да туугандар. Базар коргон, Нокен, Кочкор ата ушу малинаны тиксеңиздер, силердин погодаңарда почти бир ай бизден эрте болот да. Негизи биз деле эми көрүп жүрөбүз, бүт эле нерсе бизден бир ай, 1,5 ай даже эрте бышат да. Бул дагы айта кетчү нерсе, бул ушу быйылкы чыккан стволдон ушунча түшүн берип атат туугандар. Эмиги жылы бул баягы Маравилла ремонтантный тутаймер дейт муну. Маравилла 2 жолу түшүн берет. Эмиги жылы мына видеону жакындатсаң, мына акыркы сабак чыгарган жери турат го мынакей. Мына азыр бул жери түйгүлдөп атат, мына үстү бышып атат. Мына ушул жерден эмиги жылы бул ушул до конца бул акыркы биринчи баягы үшүктөргө чейин бул бышып берет да. Анан эмиги жылы жакса мына ушул жерден кыркып коесуздар туугандар. Анан муну ар бир мынабу жалпырактын түбүндөгү шакчадан болуп, ушул жерден мына ушундай болуп шактар чыгат. Мына ушундай болуп шак болуп, кийинки жылы дагы биздин погодада майдын акыры, июндун биринчи жумаларында Кудай кааласа мына ушундай болуп пышып берип атат. Бул экинчи түшүм деп айтылат. Ошондо түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мисалы 1 метрден кыркып койсо, кийинки жылы кийинки 1 метрден түшүм берет да. Май айынан баштап эле биринчи түшүмдү алса болот. Ооба, май айынан баштап ушу май ай биздин погодада ушу майдын акыры, июндун башы. Анан мунуга мен айта кетчү могу биздин юг жак десек болот. Юг жакта ушу май ичи беймарал майдын башынан баштап эле мындай түшүм алса болот туугандар. Эми бул жерде могу азыр Кызыл Кыя, Баткен, кадам жайларда өрүк майда эле бышып калып атпайбы туугандар. Ошол маалда булам бышып берет. Кийинки чыккан стволдор ал жок, могу Баткен ошо кадам жай негизи ушу юг тарапта дагы бир ай эрте да. Мисалы үчүн ушул эле ствол, быйылкы чыккан побег юг тарапта
июльдүн башынан баштап мына ушундай массага кирип берет туугандар. Эми Кудай кааласа бул практикадан өтүп атат. Бул көчөттөрдү акыркы 3 жылдан бери өстүрүп, мунун характеристиканы мындайча айтканда баардыгын түшүндүк. Анан бул малиналарга спрос абдан күч болуп атат. Мына кошуна Казакстан, Өзбекстан суроо талап бул малинага өтө көп да. Муну карасаңыздар, ушул күндө баалар кандай болуп атат? баалары 200 сомдон 240 сомго чейин болуп атат ушул күндө баалары. Мынакей, эми качество ушунчалык да, эми малинаны баягы малина менен иштеп жүргөн адамдар буну видеону сөзсүз көрөт го дейм. Качествосу эң жогорку да. Муну карасаңыздар, мынакей. Буну ошол былтыр дагы Өзбекстандан көптөр чалышкан, быйыл да көп чалып атат. Ушу келип алып атат. Бирок буну азыр өзүбүздүн эле бул жерде экспортерлордон артпай атат. Бирок сырттан сураган адамдар өтө көп. Мунун көчөтүн дагы, мөмөсүн да сурагандар өтө көп. Мына азыр бүгүн эле муну обедте, ушу түшкөн маал чалышып, ушу Өзбекстандан чалышып атат. Сенде Маргарита Маравилла деген малиналар бар экен, бизге 2 фура расап бер дейт. Эми негизи ушинтип клиенттер чалганы жакшы, бирок бизде анчалык аз объем жок болуп атат да. Туугандар, Көчөт тигиш керек. көчөттү көбөйтүш керек, массаны көбөйтүш керек. Мынакей, муну карачы. Жакын тартсаң, мынакей. Канча граммдан негизи? Эми муногу малиналардын азыр таразага койсоң, кеминде 8ден жогору да 11 граммга чейин чыгыш керек ушу малиналар. Буну былтыр дагы тартып көргөнбүз. Мына ушундай. Булар анан салмактуу да келет. Анан тиги биз баштагы суроолорго кайрылсак, бул малиналардын муну аралыгы, булар азыр 1,80ге тигилген. Бул аралыгы. Мына адам беймарал жүрөт, көрүп атасыздар. Анан көчөттүн аралыгы 50 сантиметрге тигилген. Туугандар, баягы көбү сурайт да, мен мынча сотукка тигет элем, канча көчөт демекчи. Ушундай чакан огороддорго 10 сотук, 20 сотук тиге турган болсоңуздар, 1 соткага 100 штуктан эсептей бересиздер. Жалпы могу негизи малина менен иш кылгандарга деле, анан жаңы малина баштайм дегендерге деле бул айтыла турган нерсе. Мынакей. Түшүмдөрү абдан жакшы. Вид дагы абдан жакшы да, бул карасаңар, жылтылдап адамды тартып турат. Туугандар. Анан бул схема посадкасы ушундай туугандар. Анан бул малиналарды кароо жолдорун айтсак, ушу обычный малинаны карагандай эле карайсыздар. Ушу болушунча негизи малина деген нерсе сууду мындайча айтканда сүйөт, сууду көбүрөөк бериш керек. Аралыгын бир 3-4 күн аралыгында эле сууду ушул жакшы сиңирип, жаңгыс жакшы бериш керек. Анан негизи могу полька палананы деле көп тигишип, могу алдыңкы 20-жылдан бери элдер раза ошону тигишип албадыбы, жаңы баштаган дыйкандарчы. Анан ошолорго деле айтып кетет элем, ушундай сортторго өткүлөй, элитный сортторго жакшы бада сатасыңар. Бул ысык сууктан берки малиналардан коркпойт. Анан жанагысы дагы малинасы дагы кымбатыраак. Еще калибр, транспортабельный дагы эң жогорку десем жаңылышпайм да. Ушу буну Маравилла, Маргарита булар жанагы негизи эже сиңди дейт. Мени кошумчалап кетсең, мисалы түшүмдүүлүк жагынан полька паланадан азыр ошого келебиз. Ошо кароо жолдору ошондой. Ошого суун анан жылына эле ушу көңдү берип, ошол кыштын күнү амафос салып, бүт бардыгы баягы агротехникасы менен караганда селитр азын деле убагында берип карасаңыздар, бул эч кандай мөмөгө зыян деле келбейт. Баягы селитр берсе, анан баягы мөмө эзилип агып кетет деген нерсеге мен негизи кошулбайм. Өз убагында ошол бардыгы эсептер менен болсо, бул андай болбойт. Туугандар, практикада 40 күнгө чейинки ооба, мөмөнү бышкынча аралыкта берсе болот деп. Ошондой эле да. ошондой. Буга деле. Ооба, буга деле ошондой. Мөмө бышаардан 40 күн алдын селитр берсе болот. Ага анан уже мөмө түйүп калгандан кийин уже бериштин кереги жок. Уже ал мындайча айтканда мөмөгө анча эле таасирин берет. Эзип. Мынакей калибрларды карасаңыздар.
Абдан жакшы. Анан бул жанагыда айта кетчү нерсе бул бышкан мөмөзү дагы бөлөк малиналардай буда күбүлүп калбайт да. Ошол жагы бар. Анан түшүмдүүлүк жагына келсек, туугандар, мына ушул жанагы ушул жерден эле почти азыр өткөндө бир терилген, азыр бир терилет Кудай кааласа. Өткөндө ушул ар жерде бышкан учурда ошол 15 соткадан почти 60 килограмм терилди да, биринчи терилгенде эле. Биринчи күнү эле. Кудайым буйруса, азыр адан көбүрөөк чыгыш керек. Кудайым берекесин берсин. Ушундай туугандар. Анан кептин баары баягы массада болуп атпайбы? Анан общий бунун негизи могу характеристикасын караганда 1 гектардан ушул баягы агротехникасын өз убагында кылып, удобренияларын берип, өз убагында суун өз убагында берсек, характеристиканы айтылып атат, ошол 30-35 тонна берет деп атат да. Бирок чынында эми мына малиналарды көрүп туруп, мынакей азыр мына стволду карап деле айтсак болот да. Чынында бул жерде мөмө мындайча айтканда өтө көп да. Өтө көп. Мынакей мына жактарды дагы тартып койсоң, мөмө өтө көп. Эми буга факт болуп атпайбы? Факт ушуга алып барып атпайбы? Мисалы үчүн эми баягы могу байлаган түшүмдү көрүп деле айтсаң болот да. Мисалы бул ошол бышып аткан мөмө азыркы баштапкы бул биринчи мөмөлөрү. Бул экинчи мөмөсү негизи. Биринчиси баягы эски стволдордон уже бышып бүттү. Бул экинчиси да. Мынакей туугандар, али ошол кыш айына чейин кар жаап, үшүп уруп кеткенче бул мөмө түгөндөйт да. Анан баягы боюнча дагы айта кетсең. Мынакей. Кандай болот азыр клиенттер негизи шыр эле кетип атат да, туурабы? Негизи бул малинага клиент мындайча айтканда навал. Мен алам деп бири-биринен талашкан адам өтө көп. Өстүрүш керек только сатыш. Буну өстүрүш керек. Болгону өстүрүш керек. Поледа малинаны териш керек, пул кылыш керек. Мынакей. Эгерде гектарга 10 сотук 15 сотук жериңиз болсо деле ошол бир семьяны жумуш менен камсыздап турган жумуш сезондо пулду кармайсыздар туугандар. Түшкүнчө мына жайдан күзгө чейин сонун болуп мындай. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул бөлөк дыйканчылыкка караганда, мисалы үчүн эми жүгөрү, картошка, дагы бөлөк дыйканчылыкка караганда буну ушу бир тигесиздер. Ушу 10 сотукка, 20 сотукка болду, ошондон 5 жыл, 10 жыл ошол жерден түшүм тере бересиздер да туугандар. Буга жылына анан баягы айдайм, анан себем, кайта тигем деген нерсе. Бул еще дагы бул экинчи жыл болуп атат, Кудай кааласачы. 3-4 жылдан бул аябай күчүнө кирет да дагы. Кудай кааласа, эмики жылы анан будан бөлөк дагы 3 жылдык, 4 жылдык дагы малиналар бар. Ушу Маравила сорту. Азыр биз мына айылдын ичиндегини тартып атпайбызбы? Мынакей. Ошолорду яны тартып чыгарабыз кийинки роликтерде. Эми Кудайым буйруса, Бул ошол клубниканын эле объемундай бар экен, Маравила. ооба. Буйруса булар баягы мээнетти мындайча айтканда 100% актап берет да. Кудай кааласа туугандар. Караңыздарчы. Эми качествосын өзүңүздөр ушул баягы видеодон деле көрүп турсаңыздар керек. Бул жагында чын жүрөктөн сиздер менен чогуу кубанып, Кудайым буйруса өзүңүздөрдүн бир жана финансы булагы кылып алышыңыздарга тилектешмин туугандар. Мынакей караңыздарчы. Биринчи жүзүмдөр экен туугандар. Аябай сонун. Тиги жактан дагы жери күчтүү болчу. Мынакей, мына менин боюм, мына тушума тартып койду. Менин боюм 1,75. Мынакей. Где-то 2,5 метрге чейин барат. Мунун жанына тартып кой. Бул будан бийик экен. Мынакей. Мындай кылсам болот экен, Мынакей.
ой өскөн сайын бул ушунчалык түшүндү көбүрөөк Ооба. салмак. Органика бул жерге буга чейин видео чыгарганбыз. Бул жерге ошол Донагронун препараттары чачылган. Стартнак, аминосид, үрүн. Мындай буюрса чисто органика да, мынакей туугандар. Чоңдуктарын, калибрларын көрсөтөйлү. Мынакей. Чоңдуктары. Эми примерно өзүңөрдү деле мындай камера аркылуу деле түшүнүп атсаңыздар керек чоңдуктарын. Бүт баардык боюнча айтып бердик окшойт уже көчөттү баягы схема посадкасын, кароо жолдору, кадимки эле любой малинаны карагандай эле кароо болот. Болгону 3 жеринен байлап койсо андан жакшы. Биздики да ушу 3 жеринен байланган. Сатуу жагынан бул малинага клиент деген эми Кудайга шүгүр Кыргызстандын кай жеринде болбосун клиент бул малинага болот. Бир бунун даамын татып болбосо, бир өңүн көрүп калган эле экспортерлор болсо, обычный малинага болбосо мына тиги полька планга караганда кымбат дагы алат. Көчөттүн баалары боюнча да айтып кеттик. Көчөттүн баалары ошол 100 сомдон. Анан ушу Кыргызстандын ичине 7 область бүт жака доставкалар бар. Ошол жанагы сиз заказ кылсаңыз адресиңизди, телефон номер, количествосун биздин WhatsApp номерге жазасыз. Биз сизге данныйларды жиберебиз. Ошол жака задатокторуңарды которуп койсоңуздар, сиздин канча количество ошол көчөттөр броон болот. Анан дагы айта кетчү нерсе, минимум 100 штуктан өйдө заказ кабыл алынат. Минимум. Адан ылдый 50, анан 20, анан 70 штук алам дегендер ал заказдар кабыл алынбайт. Минимум 100 штуктан өйдө заказдар кабыл алынат. 7 область бүт жака салып жиберебиз туугандар. Ошол сиз жериңизди күзүнө даярдайсыз. Мисалы үчүн октябрдын 15-индеби же болбосо 20-сындабы өзү негизи 20 октябрдын 20-сынан кийин жөнөтүлөт да көчөттөр. Ana şu noyabr içi основнойчу. Ошол жерими даярдап атамын деп бизге 2-3 күн алдын айтып, жерими даярдап атамын дейсиз. Анан биз да айтабыз жерди кандай даярдаш жолдорун. Анан биз ошо сиздин жериңиздин даярдалышына жараша биз бул жактан көчөттөрдү казып, тамырын ным апилка менен ороп, упаковка кылып, пленкага салып, скотчтоп, анан пакетте 50 же болбосо 25тен кылып упаковкалап сизге салып жиберебиз. Мына ушундай болгон оригинал Маравила сортундагы дагы бир айтам көчөттөр керек болсо биздин телефон номерге байланышкыла, WhatsApp иштейт, прямой звонок кылсаңыздар болот, Telegram бар. Кудайым буйруса, мыкты, сапаттуу, оригинал көчөттөрдү салабыз жана жөнөтөбүз. Кудайым буйруса, будан кийин дагы али дагы мына масса толук киргенде дагы видеолор чыгарабыз туугандар. Бул эң биринчи теримдердин бири туугандар. Кудай кааласа биздин каналга катталгыла, комментарий жазгыла, ой пикирлериңер болсо жазгыла. Кийинки видеодо будан да жакшы кылып, жакшы информация берип чыгарабыз туугандар. Каналга катталып, классташыңызбы, досуңузбу, абаңызбы, айтор же тагаңызбы, ким ушундай малина менен кызыгып, негизи дыйканчылыкка кызыккан тааныштарыңыздар болсо, ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Барыңыздарга ассаламу алейкум.